экөөлөп жасайбыз негизи. Плов бассакпы деп күрүч басалы деп атышкан. Көктөмөр жешилик. Чыгарып коюп казандан аспайсыңбы? Биздин бүгүнкү каарманыбыз Света Эсенгазиева жашоодо көптөгөн кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга туш болгонуна карабастан Кыргызстандагы майыптыгы бар башка адамдар үчүн үлгү болуп келет. Мына маякта бар күрүч алып жууганыңа туз мурчтардын баарын саласың да эмне кылмак элең. Салып койдуң эле. Каарманыбыз 19 жашында турмушка чыккан. Ал 2013-жылы жол кырсыгына кабылып, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Турмушка чыктым, турмуш курдук, жакшы жашап жүрдүк. Анан ортодон 2 балабыз болду, бир кыз, бир балабыз болду. Балам 1 жаш 3 айында авария болдум. 2013 ошондо авария болдум. 2013 жетегиз Караколго барып келатып, катуу жол кырсык болуп, ошондон авария болуп, ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылдым. Андан кийин көп оор операцияларды өткөздүм ошондон. Сразу эле авария болгондо эле жетегизден авария болдум. Анан бияка скорый менен эле спец скорыйлар алып келишти. Бишкектен операция болдум. Ошондо туура эмес, бирок врачная ошибка деп көп айтышат экен. Ошо врачная ошибка көп кетип калып, ошондо эле келгенде эле сразу сынган омурткаларды алып салып эле жана пластик омуртканы салып эле жүлүндөрдү эме кылса сон болмок экен да. Анан врачтар көп неме кетирип коюштур да. Анан ошондон кийин эле баспай калдым. Врачтар дагы айтышкан экен, ошо даже отура албайт депчи. Даже отурбайт деп айтып чыгарып бериштир үйгө. Анан атам ошо бага эле айтып атпаймынбы, атамдын жардамы аябай чоң болгон мага. Тынбай атам аракет кылып, атама чейин ошо жана больницада жаткан убактарда баары карашты. 4төн киши жаныма жатчу. Анткени мен өзүм боюм узун, чоң болгондуктан бат-баттан оодарыш керек болду. Света автокырсыктан кийин күйөөсү менен 6 жыл чогуу жашап, кийин арадан бир канча жыл өткөндөн соң ажырашууну чечкенин белгилеп өттү. Башында басат деп үмүт кылып жүрдү. Андан кийин эле ошо үйлөнөм, аркы берки деп неметип калганда уже түшүндүм уже. Турсаң ал өзү деле айтты, мына караганда ага деле жардам берген киши керек, анткени мал салы көп болгондуктан. Мен кошо чуркап кылышчумун да, жалгыз бала болсо, анан ага деле ошо жардам керек болуп, баскан адам керек болду жаныначы. Ошондон улам ал деле ошол теманы чечип, ошол немени тандады болуш керек, жашоонучу. Эсенгазиева көптөгөн үй бүлөлүк зомбулукту башынан өткөргөн. Мындан улам ал азыр зомбулуктан жапа чеккен башка майыптыгы бар кыздарга жардам берип келет. Зордук, зомбулук действительно аябай көп да. Мен мондай аябай неме менен кабылган жокмун, эми мындай семейный жактан болсом керек. Семейный жактан зордук, зомбулук болгон болуш керек. Анан бирок окуучуларымдын, кыздарымдын арасында зордук, зомбулук аябай көп да негизи элечи. Света 2 буту баспай калганда равенство уюму кол сунган. Аталган уюмдун мүчөсү болуп жүрүп, көз карандысыз жашоо борборунда администратору болуп иштеп баштаган. Борбор 2019-жылы негизделген. Альмира Мадинада кирдиби? Өкөтөн кирдиби? Каарманыбыз борбордо жашап жаткан кыздарга мээримин гана төкпөстөн тамак жасоодон баштап күнүмдүк китеп окуу, киного баруу, сейил бактарда сейилдөө жана өзүн өзү өнүктүрүү тренингтерине чейин алып барат. Учурда бул жайда 4 майыптыгы бар кыздар жашайт. Каарманыбыз аларга баш көз болуп карап турат. Жашоо ар бир адамдын, ар бир кыздын бизде 1-2 потокто балдарды аралаш окушкан. Андан кийин жалаң эле кыздар келип окуду да. Зордук, зомбулук көргөн кыздар бар, барар жерлери жок кыздар бар. Ошондон улам биякта калгандар бар да. Мисалы Альмира менен 4 жылдан бери чогуубуз. 4 жылдан бери жанымда, эми өзүмдүн кызымдай эле, кызым эле почти. Альмира да мен мама дейт. Кызым болуп калган ошо жанымда. Мадинаныкы, ошондой эле Айткүлдүкү, жалгыз эжеси бар, барар жери жок. Башында ачыла алышпайт. Качан 1-2 ай өткөндөн кийин уже өздөрүнүн тагдырларын айтып беришет. Мындай болгон, андай болгон. Зордук, зомбулук көргөндөр аябай көп да. Даже мондай комната менен эле туалеттин ортосунда жүргөн эле кыздар бар да. Комната менен туалет, даже лишний кухнясына кире албаган кыздар бар экен да. Анан бияка келип бири-бири менен баарлашып, сүйлөгөндү сүйлөй албаган кыздар бар.
кандай бири-бирине сүйлөй албайт да, мындай сүйлөшүп. Анан бир жума өтөт, 2 жума өтөт, анан уже сүйлөп башташат, бири-бири менен тил табыша башташат, ойношот, сүйлөшүп, ырдашат, оюн ойношот. Не болсоң бир өзүңө тең болоюн, чалыксаң эс алдырар дем болоюн, тарынтып капалансаң кимдир бирөө ырырдап көңүл ачуу мен болоюн. Анан бири-бирине ачылып, анан уже айтып берип башташат да бири-бирине. Анан немелерге мастер-класстарга алып барабыз, кино театрларга алып барабыз, парктарга алып барабыз. Ошондо кадимкидей ыйлаган кыздар бар. Ошо паркты көрүп алып ыйлаган кыздар бар, ушундай жер барбы депчи. Лалалалай. Бат-баттан жегиле я кыздарым, тренингке барабыз, тренингтен чыгып кино барабыз, кинодон чыгып паркка барабыз. Бүгүн жыргап келеличи бир. Көп койгойр. Жүргүлө кеттик эми. Конечно, доносить свои мысли мы умеем. Это очень простое на самом деле. Вот. Только вам нужно что делать? Контролировать. Все. Порядок. Тезисно запоминайте. Бүгүнкү тренинг мага аябай жакты. Анткени Мурадил байкенин алып барганы аябай мындай тамашакөй сөз менен, мына жалпак тил менен сонун алып барат экен. Мага жакты, кыл чалып коелочу Мурадил байкеге. Рахмат сизге. Ау. Жок, ошо. Аркаңарга эле коюп алабыз азыр, Каарманыбыз жумасына бир жолу Борбордо жашаган кыздарды киного алып келет. Ал Бишкек шаарындагы бардык эле кино театрларда майыпты бар жарандарга ылайыктуу шарттар түзүлбөгөндүктөн көбүнчөсү соода борборлоруна алып барат. Света бирок мындай учурда дагы сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга туш болоорун белгиледи. Айткүл, колескасын чыгарып бересизби? Свой самый важный. Жагып атабы? Они могут быть. Кайсы кинону көргөн атасың? Кыздарым аз кино театрда, алар чыкчакты сок алып коеюн деп атам. Суусашат да ошого. Канча болду? Кино жактыбы силерге? Эмнеси менен жакты? 5ке жеткенде. Өлүп калганы дегеди, ии деп коет Эльмира. Эстери болуп калды го деп. Бир окуя болгон. Азыр эстедим. Былтыр ушул Дордой плазадан окуучуларымды кино театрга алып келип кетип баратсам, бирок ушундай жүрөгүм ыйлаганда, бир эки кыз бар эле, ушу эже сиңди кыздар да, байкуштар, алар да ооруйт, бирок буттары басат. Анан баягы көп жуунушчу эмес да, көп жуунуп таранчу эмес да. Анан былтыр ушул убакта киного келип, как раз күнү ысык кез болчу. Келип, анан биздин өзүбүздүн личный таксибиз бар да, анан ал келбей калып, байкебиз келбей калып, анан такси чакырдык. 2 такси чакырганга туура келди. 10 кыз кетишибиз керек да центрга. Анан биринчисин чакырып, кыздарымды салбайып, аркасындагы рейсинде мен алып кетейин деп калдым. Анан ал 2 кызды мен жолдон үйүнө ташташым керек да, мен өзүм барып таштачумун да, ишенбейсиң да. Каяка кетип калат, таксиге салсаң деле коркосуң. Анан былтыр такси чакырып, кыздарымды салып тегин жолдон таштайын деп, ошо 2 кызымды алып алып таксиге отурсам, таксиси ушундай жүрөк ооруткан сөз айтты да, эме деди да. Силер каяктан келип атасыңар деп атпайбы? Анан биз кино театрдан чыгып бартабыз десем, что-то сатып иштебейсиңерби деп ушинтип айтты да. Анан түшүнбөй эле эмнени деп неметсем эле, кыздарыңар аябай сасып атат деп айтып атпайбы? Мисалы таксисти чакырасың, коляскаң менен чыгып, же 2-3 кызды чыгарып алсаң, келип туруп эшиктин алдынан мен коляскаң батпайт, башка такси чакырып алгыла деп кайрылып кеткендер бар.
Жүрүлө эми эшикке чыгып кичине күнгө гүл айтып келели. Күшүдүңөрбү? Чымыздак экенби? Жүрүлө. Мен аркамдан эчигиле. Биздики экен, кеттикиле. Кеттикиле. Өткүлө. Коя тур, уш жерден токтогула акырын, Аркамдан карма, Ооба. Сен түшүрө албайсың, коя тур. Ал борбордо жашаган кыздарды парктарга сейилдөөгө дагы алып барат. Бирок коомдук транспортко майып арабачан адамдар түшкөнгө ылайыктуу шарт болбогондуктан көбүнчөсү өздөрүнүн атайын такси кызматы менен барышат. Мындан сырткары ал Бишкектин тротуарлары дагы талапка жооп бербегендиктен дайыма көчөдө өтүп бараткан адамдардан жардам суроого туура келерин белгиледи. Бизге булар болбойт, коляскага. Мисалы, недоступный жол. Негизи бизде тротуарлар туура эмес да, жолдо коляска менен чыксаң жалгыз жүрө албайсың, адамдын жардамысыз. Кеттик эле. Мына бул өчпө сот деп коет. Бизде шарт деле азыр пока толук боло элек. Анткени азыр биз Дордой плазадан чыгып, бияка сейилдегени келдик. Ошол эле учурда көптөгөн жерден тоскоолдуктар болду. Мисалы, коляскачан адам жалгыз болсо, алардан өтө албайт да. Обязательно бирөөнүн жардамы керек болуп калат экен. Пандустар ошондой эле, тротуарлар жолдон өткөн. Жакшы шарттары жок да биздечи. Мисалы, автобуска чыгалык десең, автобустакыларың кайдегер карашат да. Бизге мисалы пандусун ачып беришпейт. Бир жолу түшкөнбүз. Аяка барсак, ачып бербей койгон эле да. Анан ошондон улам эле биз такси менен жүргөнгө көнүп калдык. Такси менен эле жүрөбүз. Такси менен жүрсөк акчабыз көп кетет да. Автобустарга түшүш үчүн автобустарга остановкага барышыбыз керек болот. Остановкага барганга чейинки жолдун көйгөйүн эстесең жүрөң ооруйт да. Ага дагы бирөөнү чакырышың керек болуп калат да, бирөөдөн жардам күтүшүң керек болуп калат. Азыр мен силерге такси чакырып берем. Үйгө бара бересиңер, мен тенниске барып 1 сааттан кийин кайра үйгө барам, Барын чакырып, төлөп. Эшиктин алдынан түшүп калганын билесиңер да, үйрөнүп калбадыңар беле, ошол боюнча барасыңар. Каарманыбыз жумасына бир жолу бул жерге теннис ойногону келип турат. Спорттун бул түрү ал үчүн терс энергиялардан арылып, көңүлдүү жүргөнгө жардам берет. Ойноп атканыма 3 ай болуп калды да. Жумасына кээде 3 жолу, кээде 1 жолу, кээде келбей калабыз, бошобой калган убактары келбей калабыз. Мага теннистин эмнеси жакты, анткени оюнга киргенден кийин ойноп баштаганда кадимкидей болгон жан дүйнөңдө эмне болсо ошонун баарын унутуп оюнга кирет экенсиң да, кадимкидей жан дүйнөң эс алат экен. Ошонусу жакты, аябай кызыгуу менен ойнойм. Келгенге шашам, качан барабыз депчи. Мага аябай теннис жагат. Көптөргө айтат элем, ойногула спортко. Спорт деген аябай ден соолукка жакшы, сергек болот экенсиң да спорт. Кудай буйрса Парижге деп айтып атышкан уккам, анан Кудай буйрса может ошого илинип барып калабыз деген үмүттөбүз да. Кыргызстан анткени чоң теннистен азыр биз эле ойноп атырбыз, 2 эле адам. Кыргызстан боюнча жок экен да почти. Майыптылыгы бар адамдарга. Анан ошо Кудай буйрса алдыдагы ойноп жакшы ойноп ийгиликтерге жеткибиз келет. Эми ар бир адам оюнда бар болуш керек, ийгилик жараткысы келет болуш керек, ийгилик багынткысы келет болуш керек. Мен негизи спортты аябай өзүм жакшы көрөм.
Эсенғазиева бала кезинде спорттон ийгилик жаратууну кыялданып келген. Ал азыр ошол кыялын ишке ашыруу үчүн теннистен сырткары күн алыстан күч кубат топтоо үчүн машыгуу залына келип турат. Ал кол күрөштүрүү боюнча паралимпиадаларга катышып, бир канча ийгиликтерди багындырганга жетишкен. Здрасте. Мен негизи бала кезимден өзүм спортту жакшы көрөм деп атпайм. Окуп жүргөндө мен спортту аябай жакшы көрчүмүн. Ошол мечтама жетпей калгам да. Анан ошол мечтамды отурсам деле ишке ашырсам болуш керек деп ойлогом да. Мен буга түрткү болгон себеби 2022 коляскачан жарыштар боюнча Кыргызстан боюнча биринчи жарыштан биринчини алгам. Мага ошол аябай чоң түрткү болгон. Мен деле коляскада отуруп деле кылсам болот турбайбы депчи. Анан мен аракет кылышым керек экен деп ошондон бери спортторго катышып келем да. Былтыр Кыргызстан боюнча биринчини алгам. Быйыл дагы алдым. Кудайым буйрса, мына 29 апрелде Иранга кеткен атам. Азыр ошол боюнча машыгып атам, Кудай буйрса. Эми аяктан мен Кудай эмесмин, бир гана Аллахтын чечими, ал жеңиш менен келемби, же жеңилип келемби, аны бир Кудай билет. Бирок барам, обязательно катышам да. Каарманыбыз жакында эле Өзбекстанда өткөн паралимпиадага катышып, биринчи орунду багындырып, Кыргызстандын желегин желбиретип келди.